Кадастр мамлекеттик ишканасынын Жалал-Абад филиалында жалпы 32 кызматкер эмгектенсе, алардын 12синен COVID-19 аныкталды. Аталган мекеме 17 июндан 30 июнга чейин карантинге алынды. 1 июндан баштап кайра жумуш улантылат. Ошол эле учурда облустук төрөтүүү жана медициналык коллежда карантинге алынганын Жалал-Абад санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Ураимов билдирди. Андан сырткары областык төрөт стационарындагы жабылды, ал жерден учурлар чыккан, 5 учур чыккан, тасталган. Экөөсү оор абалда болгонуна байланыштуу алар дагы ошо кабыл алуусун токтотуп 14 күнгө жабылган. Ал эми бүгүнкү күндөн дагы ушул Жалал-Абад медициналык коллежинен мугалимдерден чыккандан алар да бир учур чыкты эле. Ошолорду кабыл алуу эмелерин 1 июлга чейин карантинге кетүү боюнча бүгүн дагы барып жаптырып келди. Ага катар Сузак районунун аймагында да бала бакчалар ишмердүүлүгүн белгисиз мөөнөткө токтотту. Жергиликтүү бийликтин берген маалыматына караганда буга чейин бала бакча кызматкерлеринен илдет аныкталган. Ал эми бүгүн 22 июнга карата Жалал-Абад облусунда коронавирус аныкталган 50 жаңы учур катталды. Азыркы учурда облустук ооруканада 148 бейтап жатат. Андан сырткары үй шартында дарыланууда 500дөн ашуун жаран бар. Аларды дарылоодо облустун 4 район жана 1 шаарында күндүзгү стационарлар ачылганын министрлер кабинетинин Жалал-Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Рыспек Ызабеков билдирди. 4 район 1 шаарда кызыл зона иштеп атат. Бул Аксыда, анан Базар-Коргон, Нокен, Сузак да бүгүнкү күндө иштеп атат кызыл зона. Андан тышкары бүгүнкү күндө биз оорулардын негизинен жалпы алганда 113 оору бул оору кызыл зонада жатат. Анын ичинен 6 багы өтө оор акыбалда. Булар боюнча бизге чейин штабта областтык саламат сактоо координаторуна тапшырма бердик. Буларды көзөмөлдү алуу боюнча ошого врачтар менен байланышып, улардын акыбалдарын дайыма көзөмөл алып туруу боюнча бул. Жалал-Абад шаарында эпидемиологиялык кырдаал күндөн күнгө курчуп жаткандыгына байланыштуу бир топ чектөөлөр да киргизилди. 1 июндан тартып шаардагы тойканалар ишмердүүлүгүн токтотот. Жалал-Абад шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Алтынбекованын айтымында той аш, эскерүү жана майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө дагы тыюу салынат. Ошол эле учурда менчигинин түрүнө карабастан шаардагы базарлар бир күнгө жабылып, дезинфекциялоо жүргүзүлөт. Ал эми шаар аймагындагы кафе, ресторандар, тест атым, түнкү клуб жана коомдук тамактануучу жайлар 22 июндан тартып таңкы саат 8:00дөн кечки саат 8:00 чейин иштөөгө уруксат берилет. Ал эми кечки саат 8:00дөн кийин коомдук тамактануучу жайлар атайын буйрукманын негизинде жеткирип берүү же алып кетүү боюнча гана иштерин улантышат. Эми чайханалар 50% орундуктарды кыскартуу менен санитардык талаптарды сактап, ачык асман астында гана ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Андан сырткары шаар аймагындагы маданий мекемелерге маданий жана массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Жалал-Абад облусундагы бардык мекеме ишканалар, коомдук транспорттор, супермаркеттер, тамактануучу жайлар беткап жана антисептик колдонуу менен келген жарандарга да талап кылууга милдеттендирилди. Жогорудагы талаптар аткарылышын көзөмөлдөө үчүн тынымсыз рейдтер өткөрүлүп, мыйзам чегинде чаралар көрүлүп, айып пулдар салынат. Жаңылай Болотбекова, Биринчи радио, Жалал-Абад облусу.